Саламатсыздарбы? Менин атым Мира. Мен сиздерге азыр сонун бир Income Cash деген проект жөнүндө маалымат берейин деп чечтим. Эң оболу ушул WhatsAppка жиберишкен экен. Ошону сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Бул жакында эле ушул 5 жылга лицензия алды да. Мына жерде пауза коюп видеону окусаңыздар да болот да. 5 жылга лицензия алды и узартылат экен да. Мына ушул жерден лицензиялардын документтерин көрсөтүп коеюн. Мына 2025 далее продление будет дейт, көрдүңүздөрбү? Ошол лицензиясы. Мен скриншот кылып койдум, чыгарган бир-эки кыздын акчаларын. Мынакей Нурбел деп жүрбөйбү? Уже 5948 рубль чыгарды, түштү деп. Үмүтай 57, почти 58 доллар чыгарды. Анда Дарика чыгарды бүгүн 5648 рубль. Ушундай акчалар чыгат. Бул сайт уже 2016-жылдан бери иштейт, бирок 2019-жылдын аягында гана немеге жайылыптыр да, элдергечи. Казакстанда чыккан сайт экен. Азыр мына 2016-2020 деп турбайбы, Income Cash деп. Бул сиздер киргенде сиздердин личный кабинетиңиздер болуп саналат. Ушул жерде депозит дегенди бассаңыздар, сиздер түзгөн депозиттердин бүт баары ушул жерде болот. Мен бул жерде депозитим 4кө бөлүнүп калган. Кудай буюрса, бунун баарын чыгарып туруп, бир эле депозит түзөм да. Себеби бир эле крупный депозит түзсөм, крупный прибыль түшөт экен да, мындай майдаланганына карагандачы. Мисалы, мына 64 доллардын подробный дегенди басканда, мынакей канча күн өттү, да канча күн калды, бүт баарын көрсөтүп турат. Күнүнө мына 2,56 доллар түшөт. Дагы 3 күндөн кийин бул депозит бүтөт да. Бул 3 күн бүтө электе эле, мисалы, эртең бул жер жашыл, мына жер 20 доллардын бир нерсе болот да. Ошону сразу эле мына жер 20 болгондо эле биз реинвест кылып койсок болот да. Ушу 10 күндүн ичинде эле түшөт. 20 болгондо реинвестти бассак, мына жерибизге 84 болуп калат да. Ошондо 84-түн 4%-ине түшө баштайт. Мына эң жакшы жери, ар 10 күн сайын эле реинвест кылсаңыздар, тез эле акчаңыздарды көбөйтүп алсаңыздар болот да. Вывод кылып чыгарганда деле, мисалы, 64 долларды чыгарам десем, 81 долларды чыгарам десем, ушул 81 доллар боюнча ошо картага, Kiwi, Payeer, Perfect Money каалаган жерибизге ушул бойдон түшөт да, только балл алат бизден. Ушул калбайт да. Мисалы, мына 27-30 дегени мен биринчи салган депозитим 20 доллар болчу. 10 күндүн ичинде 27-30 болду. Буну болсо мен 30-май күнү реинвест жасап койдум. Азыркы учурда 4% менен 1,09 түшөт да күнүнө, көрдүңүздөрбү? Мына 4 күн түшүптүр, ал дагы 6 күндөн кийин депозит бүтөт. Жакында дагы сөзсүз түрдө акча чыгарып аткан кошелокко түшкөн видео кылып тартам. Андыктан YouTube каналыма сөз катталыңыздар. Ал жактан сиздер кантип реинвест кылабыз, кантип катталабыз, кантип настройка, Payeer'ден же Kiwi'ден депозит түзүү, бүт баарын көрсөңүздөр болот. Мира Жолдошева деген YouTube каналыма сөзсүз түрдө подписаться болуп коюңуз. Ушул бул депозиттер бүтсө, сөзсүз түрдө чыгарууну видеосун дагы тартып берем. Ал эми мына PLM и процент деп турганы, бул биз мына жерде күнүнө 10 группага жүктөгөнүбүзгө 300. Өзүбүздүн
личный страницаңызга жүктөгөнүзгө 50 балл, YouTube'га бир жумада бир жүктөгөнүзгө 500 балл алабыз. Андан сырткары Telegram'дан ылдый бассак, мына Telegram'дан ушул жерден дагы мындай выиграть 100 дегенди күнүнө, анан выиграть 500 дегенди жумасына алып турабыз. Ошолорду алган сайын биздин процентибиз жогорулайт. Демек, процентибиз жогору болсо көп прибыль түшөт да. Ал жерде андан сырткары Telegram группалар бар. Ушул жерден дагы маалымат алсаңыздар болот. Мынакей акча чыгардым дейт. Поступили денежки 19159. Жаңы эле чыгардыптыр. Көрдүңүздөрбү? Всего выплачено 74 $105 салган экен. Ушул жактан да маалымат алсаңыздар болот. Андан тышкары мынакей акча чыгаргандардын бүт баары ошол жака жөнөтүп турушат. Чыгарган акчаларына 595 неме болот. Крупный салгандар да бар. 6000 мынакей. Бул деген неменин ким эле Кирилл деген орустун депозиттери, койгон депозиттер $28704, $18827. Буга салыш үчүн $2000 дейт, көрдүңүздөрбү? Ушундай акча салып атышат, иштеп атышат элдер. Минимум дегенде $20 салыш керек. Буга андан сырткары партнеру адам каттабай эле иштесеңиз да болот. Эгер адам каттап иштейм десеңиз, анда алардан дагы акча түшүп турат сизге. Күнүмдүк прибыль аларга канча түшсө, ошондон сизге 20% түшүп турат да. Ошол түшкөн рефералдан түшкөн акчаны деле сиз реинвест кылып же чыгарып алсаңыз деле болот да. Мынакей партнеру деген жерде, мына жерде партнерлордон түшкөн акча кете берет. Мен ушу партнерлордон түшкөн акчаны кечегинде реинвест кылып койдум. Жаңы депозит түзүп, ушундай баарыбыз иштеп атабыз. Акчабыз чыгып атат, Кудай буюрса. Баары жакшы, көз тийбесин. Иштеп алыңыздар. Ушу 1400 рубль салып $20. 10 күндүн ичинде чыгарып алсаңыз болот. Чыгарып ишенгенден кийин анан өзүңүз каалаган определенный сумманы киргизип иштесеңиздер болот да. Акча негизинен чыгып атат. Коркпой эле, баягы лохотрон сайттар да көп да. Мен деле көп эле сайттарды билип калдым. Бирок мындай сайтты кездештирген эмесмин. Аябай сонун. Андан сырткары мен эң айта кетүүчү нерсе бул Peplum балл деп турбайбы? 11265 балл, Ушул $11265 барабар да. Себеби уже биржага чыкты. Менин мына депозиттеги акчам $1000 түшсө, демек мен бул балдарды сата алам да. 1000ге чейин сата албайбыз. Сөзсүз түрдө депозитибиз максимальный 1000 болуш керек да. Минимальный 1000 болуш керек. $1000 болгондо биз мына жыйнаган балыбызды сатсак болот биржада. Кудай буюрса, мына июль айларында бир Peplum балл $1 барабар болот деп атат да. Ошондо биз $11265 сатсак болот да мына балдычы. Ушундай сонун жактары бар. Иштеңиздер, спонсорлук жардам болот сөзсүз түрдө. Видеолор бар. Ар бир суроого жооп бергенге аракет кылам.
Мен сиздерге айрым депозиттерди да көрсөтүп коеюн. Бул бир эже $20 баштаган, ар 10 күн сайын реинвест кылып отуруп $156 жеткирди да. Сонун. Бул кыздын немесин караңыздар, эми $186 салган. Балким реинвест кылып көбөйткөндүр. Сонун. Мынеки түшкөн акчалары, чыгарып алган акчалары. Мынеки кивиге чыгарган акчалар кыздардын. Эгер катта алам десеңиз, ошо группага кошом, ушул жерден да кеңири маалымат алсаңыз болот да. Топтогон балдарыңыздар канча процентке сизди көтөрөт. Ошонун немеси таблицасы. Анан акча чыгарып атканда, мисалы, неме албайт да, $21.42 чыгаратабы, 21.42 боюнча чыгат. Бирок 1% ПМ балл алат да. Акчаңыздан албайт.